Урматтуу мекендештер, жердештер, шайлоочулар, жаңы жыл менен сиздерди куттуктоо алдында эски жыл жөнүндө эки ооз сөз айтып кетейин. Өтүп бара жаткан же болбосо этектеп бара жаткан бул жыл кандай жыл болду? Албетте буга өз убагында тарых өзүнүн баасын берер. Бирок бул жыл узап бараткан ушул жыл маданият тарых жыл деп аталган. Ошол маданият тарых жылында эмне иштер аткарылды? Эң ириде элекилүү катары өзүмдүн жеке пикиримди айтып кетейин. Мен үчүн дагы, кыргыз эли үчүн дагы бул жыл жеңиштүү болбосо дагы жемиштүү жылдардын бири болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жылы улуу үркүндүн 100 жылдыгын улуу деңгээлде өткөрө алдык. Орусиянын президенти Владимир Путиндин келип ушул үркүндүн 100 жылдыгына келип таазим эткени бул улуттун эң чоң жеңиши деп эсептеймин. Андан башка биз сыймыктана турган улуу бул жемиштүү жылдын негизгиси бул көчмөндөр оюнун даңазалык. Мына кече гана ЮНЕСКОнун баасы менен көчмөндөр оюну бүткүл дүйнөлүк маданий мурастардын катарына киргени бул биздин эскирип бараткан эски жылыбыздын кандай жеңиштүү болгонун. Андан башка юбилейлик саммит өттү. Жусуп Баласагандын 1000 жылдыгы өттү. Жалпы сан айтканда, жыйынтыктап айтканда, жылып бараткан эски жылыбыз кыргыз тарыхындагы, маданият тарых жылындагы тарыхта кала турган тарыхый бурулуштун же курулуштун жылы десек болот. Ал эми жаңырып босогодо турган жаңы жыл алдында сиздерге кааларым элибизде, жерибизде тынччылык, молчулук, токчулук болсун, телегейибиз тегиз болсун, келечегибиз эгиз болсун. Бар болуңуздар, урматтуу кыргызстандыктар.